Бул кезде бизде кыйраган эле өлүк жок. Болгон кезде холодильниктин муздаткычтардын жоктугуна байланыштуу. Себеби каналары мындай стандартка жооп бербейт, талапка жооп бербейт. Сабак тармактарда айтылган нерселер бул жерде мыш кирип кетет, ит кирип кетиши мүмкүн деген нерселерди туура алып коркунучтары деле болушу мүмкүн. Бирок эксперт ошол учурлар болсо тез аранын ичинде барып ошол каза болгон кишини эртерээк туугандарына беришке аракет кылат. Өзгөн райондук жалпы дарыгерлер борборундагы мейиткананын абалы боюнча тасма буга чейин социалдык тармактарда тараган. Райондук мейиткананын абалы көп жылдан бери жакшырбай, иштөөгө дагы мүмкүнчүлүк жок. Бул жердин адиси адам өлүктөрү көп түшпөй турганын, түшсө дагы экспертиза дайындалган соң дароо жөнөтүлөт дейт. Өзгөн аймактык жалпы дарыгерлер борборундагы өлүкканада 2 райондогу жансыз денелерге экспертиза жүргүзүлүп келет. Мейиткана 15 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Мейиткананын судмед эксперти шарттын жоктугу түйшүк жаратып келгенин айтып, буга чейин министрликке кайрылган. Имарат мурун кир жуучу жай болуп тургандыктан бөлмөлөрү тар болуп, сөөктү изилдөөгө суу дагы жетпей турганын билдирди. Бизде кыйраган эле өлүк жок. Болгон кезде холодильниктин муздаткычтардын жоктугуна байланыштуу. Себеби каналары мындай стандартка жооп бербейт, талапка жооп бербейт. 15 жыл мурун ушундай акыбал болчу, дагы деле ошондой келгениме 2 жыл. Эч кандай өзгөрүү болгон жок, бирок мына жетекчилик больницанын башка дарыгерлер айтып атат. Биз буларга өткөн айда чызмаларын көрсөтүп, проектилерин көрсөткөнбүз, мондой нерсе керек деп эске алынган, быйыл буюрса. Буга чейин өлүккананын абалы тартылган тасма социалдык тармакка тараган. Анда терезелери жок болгондуктан жансыз денеге жаныбарлар кол салышы мүмкүндүгү айтылган. Деген менен аталган жайдын судмед эксперти бул жерде жөн гана кароо жүргүзүлүп, өлүк сакталбай туугандарына өткөрүп берерин негиз кылды. Өлүк калбайт, калган эмес эч качан. Себеби айтып атам, муздаткыч жок бизде, ошон үчүн болгон кезде ошону эле скрывать этебиз. Мисалы үчүн болгон түнү кайрылган кезде аябай кеч боло турган болсо, мен кечке бул жерде айлап жылдап жатпаймын да. Мында үйүмө барам. Анан ушу чакырган кезде айтам, эртең менен саат 8-9 жумушка келесиңер, ошондо вскрытие баштайбыз. Бирок бул малга чейин ит кирип, болсо мыш кирип башкалган андай маалымат катталган эмес. Эми могу терезелердин жоктугуна байланыштуу булардын жаш балдар ойнойт. Биз эми кечке моргто аңдып отура албайбыз. Кыла турган жумуштарыбыз көп. Ошондуктан баягы жаш балдар ойноп жүрүп чозмо ошо рогатка менен атып талкалап коюшат. Ошол ушундай шартта айласы жок, мындай иштеп атабыз. Башка кошо турганым жок. Эми ошол жетекчилик эске алып, жетекчилер да жогору жактан эгер мындай угуп, ошол адистерге дагы жакшы шарт түзүп берели десе, аябай жакшы болот болчу. Оорукананын жетекчилиги мейиткана үчүн жеңил конструкциядагы жаңы имаратты быйыл салууну көздөп жатыптыр. Бул мезгилге чейин өлүк сактоочу жайды оңдоп түзүүгө каражат жетпей, терезелерин жергиликтүүлөр сындырып кетет дейт. Жансыз дене көп түшпөгөндүктөн имарат көңүл сыртында калып келгенин билдирди. Ал эми жаңы мейиткана планга киргизилгени менен каржылоо булактары аныктала элек экен. 2023 жылга планга киргизилген болчу. Жаңы мейиткананы куруу боюнча. Анан өзүнүн эле ремонттон өткөзүп жакшыртып койсок болмок шарттарын. Бирок талапка жооп бербей, баягы бөлмөлөрдүн аздыгына байланыштуу ал жер талапка жооп бербей калат экен деп акча коротпостон ушу жаңысын пландап атканбыз. Ошол учурда социалдык тармактарда ушул нерсе таркап кетти. Биз өзү 23 жылга пландаганбыз. Быйыл деле Кудай кааласа ушунун артынан аракеттер болуп атат. Өзгөн шаардык мэриясына кайрылып атабыз. Өзүбүздүн бюджеттен. Өзгөн райондук жалпы дарыгерлик практикалык борбору 380 орунга ылайыкталып, бүгүнкү күндө 12 бөлүм иштеп келет. Оорукананын көпчүлүк бөлүгүнүн эскилиги жетип, жалпы оңдоп түзүүгө каражат жетпейт. Мекемеге өткөн жылы гана чет элдик фонддун каржылоосу менен жаңы төрөтүйү курулган. Абдумалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.